Өнөрлүүлөрдүн өргөөсүнөн чыккан, атагын казак кыргыз уккан, куйкум сөздүү курчакын, калемпир тилдүү мурчакын, бетке айтып ырдаган, төбөлдөрдү да сындаган, актаңдай аалы аталган. Кырандар жодон эл коргоп, кылычын айга бүлөгөн. Алеми кой менен кошо кийиги короосунда түнөгөн. Бутуна булут оролуп, булардын калпагы тийген жылдызга. Кабылан манас тукуму кайгырып турган, учуру караны тоодой Чыңгызга. Бирок айла жок экен кантейин, Аллахым салган буйрукка. Кан төгүп ата бабалар калтырган мурасул кызга. 17 жылга толуптур эгемендик турмушка. Эңкейип тизем бүгөлөп, элге айтам салам жүгөнүп, эгемен улуу кыргызга. Өнөргө аралашкан булардын чоң аталары абдан сөзмөр киши болор эле. Көп тарыхты айткан киши болор эле. Атасы болсо ошо куюлушуп сөзүнө болуп жамактап, мындай жөнөкөй сүйлөгөндө да жамактап сүйлөгөн киши болчу. Мүмкүн ошолордон таасирленди деп ойлойм. Менин ата-энемдин тилеги болсо керек. Атамдын аты Төлөгөн, бирок айылда Төлөгөн десе эч ким тааныбай, элдин баары Төкөнбай дешер эле. Баламдын атын Аалы койсом, Аалы Төкөнбаев болот. Орус тамгасында өө жок болгон үчүн Аалы Токонбаев болуп, Аалыдай акын болот деген жакшы ниет менен, тилек менен атымды Аалы коюптур. Ошол акын болсо экен деген биринчи ата-энемдин тилеги. Ырчы булак аталган Эчкили тоонун этеги, акындар чыккан Таластын атактуу Арал айылында төрөлгөн Аалы акын бала кезинен эле идиреги билинип, эчең көзгө илинип, басса турса ырдаганы, байкатпай элди сындаганы ошондо эле бар экен. Кичинекейинде кой жайып, кой кезүү кайтарып чыгар эле да. Ти талага барып алып, ырдап көрсө, кошуп ырдай берет экен. Аны биз билбейбиз деле мунун ырдаганы. Анан сырткы эл айтчу экен, Аалы кой кезүү кайтарыптыр. Заңкылап ырдап келатат деп. Анан өзүнөн кийинки эки кичинекей карындашы бар. Анан кирип чыгалы, алар үйдө жүрөт. Анан бул эшикте малда коро жакта жүрөт да. Анан эле тигилер отура эле түйтөңдөр эле караңызчы деп муну тилдей берет. Эмнеге тилдейсиңер деп мен карындаштарын урушам да. Урушсам, укпайсыз папа, укпайсызбы дейт. Көрсө тигил эки карындашын жамактап алып ырдай берет экен да. Аны мен байкаптырмын. Анан айткандай карап турсам, жамактап ырдайт экен. Анткени Таластын төмөн жагындан Арал деген айылдан айтылууң акпай бабырда. Бир ырчы булак бар экен, алым кулдай атабыз алмадай бала чагында. Ошол ырчы булактан алым кул атам татыптыр. Ошол замат оргуштап көөдөндөн ырын ачыптыр. Көпчүлүк элге чачыптыр. Эстебес менен Замирбек баарысың ошол булактан суу ичип келе жатыптыр. Болбосоң Абдылда деген ага бар, талантың тоого бара бар. Ал кармашкан адамды сразу кылат жарадар. Болбосо Өмүрканов Анатай алдагың айылымдан чыккан акын бар. Ошол ырчы булактан суу ичкен ушул акындар. Ошолордой болсом деп ошолор конгон туурга мен дагы барып консом деп, агайын тууган калкымдын купулуна толсом деп кечең айылыма бар делем. Жанагың ырчы булакка заматта жетип кал делем. Суу ичсем ырчы булактан көктөн тийип жарык нур. Элдер кашыктап суунун ичсең бул Ааlıдай болгон ач көзүнүң чөмүштөп ичип алыптыр. Ошол ырчы булактан ичем деп бүгүн мына кичине тамагы кыргылданып калыптыр. Бала кезимде биринчи жолу ата-энем тойго кетти деп 5-классымда биринчи жолу ыр жазып турмун. Түндө коркуп отуруп, эч ким жок болгондуктан үйдөн. Коркуп отуруп ыр жазган боюнча уктап калыптырмын. Эртең менен атам келип тойдон келип жазган ырымды таап алып, ой балам, сен ыр жаза алат турбайсыңбы? Бирок иттин шыйрагындай кылбай кол тамгаңды, кол жазмаңды кооздошуң керек экен деп бирок аябай сүйүндү эле. 5-классымдан баштап ыр жазып, 8-классымдан баштап манас айтып, 10-классымдан баштап комузду жаңы кармап, эл менен саламдашып ырдап баштагам.
Ал акын адеп ыйык сахнанын босогосун аттап төрүнө келгенде эле айтканы журттан бөлүнүп, тобакындын ичинен эл көзүнө көрүнүп турган. Эң биринчи жолу 2003 жыл экен. Нарында ат башыда Токойлу деген бир өзөн бар экен. Ошол өзөндө Казыбек Казалчынын 100 жылдыгына карата айтыш өтүп, ошондо биринчи жолу комузумду көтөрүп, өзүмөн дагы чоң бир чапанды Ош базарында Касиет деген бир эжеке бар экен, ошол эжекеден сатып алып, анан жөнөгөм. Барсам, акындар ким менен айтышат деп бөлүштүрүп аткан экен. Жеңишбекке ким чыгат десе, бардыгы чыкпай качып атыптыр. Мен ойлодум, ким менен айтышсам да баары бир жеңилем, анткени мен биринчи чыгып атам. Эми жөнөкөй акындан жеңилгенден көрө Жеңишбектен жеңилдим дегеним мага өмүр бою мактаныч болбойбу деп туруп, анан Жеңишбекке мен чыгам десем, а макул сен чык деп туруп, анан мени жазып коюшту. Биринчи жолу Жеңишбек байке көз ошондой ырдап, тушоомду Жеңишбек байке биринчи жолу кескен. Албетте мен аалынын мындай аалы болушуна, атак даңктуу болушуна биринчи баягы Кудайдын берген таланты, анан өзүнүн өжөрлүгү деп айтат элем да, эмгеги. Кыйын кайсы кесип нээси болбосун, эмеге жалкоо болсо, ал өнүкпөйт да. Эмгек керек, ойлонуш керек, толгонуш керек болсо, бул акындык өнөрдө көп сырлары бар, эч кимге айтпаган. Керек болсо ыйлаш керек. Мисалы үчүн, бир кыргыздын жүрөгүнө бир акыйкатты жеткирем деген акын өтө толгонуш керек. Жөн ырдап коюшу мүмкүн, бирок толгонуп чыккан, жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетет дегенде. Аалы ошондой саптарды тандап, ойлонуп, толгонуп элге жеткирип атат. Kim bolboyt, yekuyumda bu, kil bolboyt, akkan sudan bu, kil bolboyt, jatkan sudan bu, jik bolboyt, kagazı jogu, kat bolboyt, kaşan kişinge, jizm bat bolboyt. Dümürü jogu, ak bolboyt, düley kişinge, sak bolboyt, aferistege, ar bolboyt, Afrika'dan o, kar bolboyt, korrupsiyangu, karmatbayt, jalko kişingu, çardatbayt, çalpo kişinge, can bakbayt, batır basangu, çardatbayt. Uzar tülemenge, sos boylu, kuşunu belene, top soylu. Jana Aalынын birinci ırdagandары, albatta birinci takalып, birinci жакшы батын албай, бирок ошол учурда жанагы аксакалдарыбыздын айткан сөзү менен, алардын көрсөткөн үлгүсү менен ырдаганда деле биринчи ырдаганда билинип калат кандай акын болору да. Ошол кездеги эле характери менен өзүнүн, ошол кездеги эле баягы өткүр сөздөрү менен анда өткүрлүгү көп болчу Аалынын. Азыр ойлойм, убакыт өткөн сайын такшалып, өткүрлүгү мындай жогорку деңгээлге, акыл ченеми менен айтылган сөздөргө ооп барат десем жаңылышпайм. Кавылан Манас тукуму кайгырып турган учуру караны тоодой Чыңгызга. Бирок айла жок экен кантейин Аллахым салган буйрукка. Kan tөгүп ата бабалар калтырган мурасы улгыска. 17 жылга толуптур эгемендик турмушка. Эңкейип тизем бүгөлөп, элге айтам салам жүгөнүп эгемен улуу кыргызга. Күйөрмандын купулуна толуп, ташкындаган таланты бар экен деп калың эл сынынан өткөрдү. Ошондо эле жашакын көптү кубантып чыкса, азыр элге жагып сөзү, элдин үмүтүн актап жүргөн кези. Аалынын өзгөчөлүгү бул чукугандай сөз таап, жана дагы ушу көрүүчүнүн эч бир ойлонбогондой, көрүүчү бир күтпөгөндөй сөзүн аяктап. Ошол эле учурда сөз ушунчалык өткүр, ушунчалык күчтүү, ушунчалык бир кайрат менен айтылган сөзү менен Аалы деген ысымы бүгүн бүт Кыргызстанга эле эмес, ушу коңшу өлкөлөрүбүзгө, ошонун ичинде Казакстанга кеңири бааланып билинип калды десем жаңылышпайм. Эң бактылуу акынбыз анткени эгемен күндүн уулдары.
Арқабыстың ой қарасам, тетігі жазу қатты көргенді мен бүгін ойланып кетіп бараттым. 20 жылға толып, егемен күнді санасам, құрман жандай апабыз 200 жашқа келді деп, ескеру күнім белгілеп, апабыздың емгегін айтпасақ делең ел білет. Алайдан шыққан алысқа, атағы кеткен дөң алысқа да аламға салғандай давышты. Біргестен орыстың генералдары оп қолдап сүрдөптой қалышты. Ал эми камчыбектин мойнуна кабатта баргандай салышты. Анда да энеси сактап калса деп эл кейбестен танышты. Өзүнөн чыккан уулунан өйдөрөөк койгон намысты. Курман жандай апанын ердигине таң калам, пейилинин ошондой кеңдигине таң калам. Негизи акындарга ушунчалык өзгөчө сый урмат менен мамиле кылам. Булар эми тубаса таланттар, муну үйрөнүп алууга мүмкүн эмес. Бул төрөлгөндө атанын гана эненин сүтү менен кошо чыккан бир талант болуш керек. Аны бизде акындар көп. Негизи бизде акындардын өзүнүн айтуу деңгээли, манералары дагы өтө бийик кош элдерге караганда. Анан акындар көп, ошолордун ичинен мен өзгөчө ушу көп деле телевизор көрбөйм, көп деле убактым жок. Негизи ошо алыга өзгөчө мындай бир көңүлүм уюду да. Мунун мага өзгөчө манерасы жагат, айтуу манерасы. Эми бул мындай булар айтышта акын деген ал айткан сөзүнүн маанисинен дагы өзүнүн дагы тышкы келбетинен да мындай айтуу манерасы артисттик бир манералар болот го, өзү мындай бир кандай десем сөздү мындай бир какшыкка аралаштырып бир ушунчалык ишенимдүүлүк менен айтат, мындай бир өзүнө тартып турат да. Анан бул алынын мурун эле байкап жүрчүмүн, ошо жагып көп жери жеңип жүрдү да. Ошо жеңишпек да оңой бар. Атам эми берки балдардын баары эле жагат, бирок алынын өзгөчө бир орду бар, эч кимге окшобогон. Анан баягы бүлүктүү чоң чабышта билинет да. Эми биз кыргыз ичинде көп айтышып жүрүшөт баягы. Бири жыгылып, бири өтүп. Анан мындай акындын ким экени баягы бөлөк бир чоң башка элдин акындары менен айтышканда билинет баягы. Бүлүктүн аттын күлүгү чоң чабышта билинет дегендейчи. Тикенек тилдүү болгон, ырлары сүрдүү болгон, айтышканын капкандай чапкан, чукугандай ырларды тапкан аалы акын барган жеринен байгелүү кайтып, дээрлик көп айтыштарда биринчиликти бербей келгени баарыбызга маалым. Ошол кезде мен сахнада отуруп не алам, анан тегерек чекемде элди не алам, ой, мындай бала экен, ой, минтип айтты, антип айтты, ушундай кыйын бала дейт. Ошондо мен өзүм сахнада муну көрүп аткан убакта эч убакта сүйүнбөйм дагы да. Өзүмчө бир калтырак басып, айланайын Кудай ишылып суук сөздөн сактасын, Кудай сактасын деп өзүм тоо келтирип отурам да. Мага ошонун байгези деле көрүнбөйт. Мен ошонун байгесине да кызыкпайм, ишыгыл өзүнүн амандыгы мага биринчи орунда. Ушундай айтыш болот дегенде биргестен аталарыбыз келчеле. Ашыкем тукам эстекем, ак жолга алап балдарга даймаң ак батасын берчеле. Балдардын убай көрө албай арадан бөлүндүң алар эртеле. Ак калпак кыргыз калкындын ойлонсом алар кенчеле. Бүгүн акындардын дой барысы карачы нечен сөз чыгып тоң оюнан, комузу түшпөй колунан. Бирок залкарларыбыз көрүнбөйт, ушул акындардын дой тобунан. Айтышты бүгүн балдарың өзүбүз ачып жатабыз, ошондой аталарыбыз жогунан. Эмең атан өлсө тайлак бар, кому жерде калган жок. Ата өлсө балдар бар, тону жерде калган жок. Айтыла турган кыргызга ою жерде калган жок. Уланта турган акындык жолу жерде калган жок. Эстебестей аталар, ашыкем тууган бай сыяктуу аталар берген баталар балдары бар. Ушундай элим силерден арман жок. Мына ушундай жаш өсүп келе жаткан келечегинен көрүнүп турат. Кыргызга бир тулга, бир дулдул, бир азамат, бир кыргыздын таалайына жаралган. Ар кандай бир кыргыздын мындай бир кыйчалыш күндөрүндө элдин атынан жанагы кындан суурулуп чыккан кылычтай болуп жазганбай туруп, о
маңдайда келе жаткан душманды таанып туруп, ошону мээлей сөз менен атып, жоон кайтарып турган баш мээси менен иштеген акын да бул. Ырчы десе ырчынын эстүүсү да бар, эси жогу да бар да. Анан кичине эсине тутуп жат табырдаган акындар бар. Бул аал экени мен ойлойм, бул өзүнчө эле бир Кудай Таала биздин кыргыздын бактысына берип койгон бул баланы. Бул деген философ, бул деген ой калчайт. Айтайын бүгін қайрылып, бүгінгі бийлик бетіне. Құрманжан десе қомдоғың аялдар түшөт есіне. Мактоо эмес көзүнчө, чындыкты кыргыз калкыма айтпай жашырмак элем несине. Дагы да бийлик жөнүндө иштеген кыргыз эл үчүн, карысы жашы тең үчүн, айтайын сөздүн өңүтүн. Өз ыктыяр менен мандат тапшырган президентти тарыхта биринчи жолу көрүшүм. Айланайын көпчүлүк, таластык мактанып атат бала деп, бузулбасын кейпиңер. Чындыктың айтып койсо эле бул мактанып атат дейсиңер. Анткени Отунбаева дейт экен, элдин камын жейт экен. Барынын дагы акын катарың, оозумда сөзүм улангын. Жараткандан ыймандуу башчы келсе деп, ырымда дагы сурандым. Акыйкат көрсөм эл үчүн айтпай кантип туралдым. Ал эме Манасты жайылтуу боюнча мыйзамды кабыл алганын көпчүлүк барыңар угуп той көрдүңөр. Болбосоң эне тил жөнүндө мыйзамды агайын Кыргызстан эл билер. Көбөйө берсин Кыргызда ошондой жетекчилери баш болуп эл дойлогондой белгилер. Алынын мүнөзү менин оюмча бул бунтардык мүнөз. Бул бир эр жүрөктүүлүк менен хулигандыктын аралаш синтезинен бир жаралгандай десек да болот да. Көп учурларда, айтыш учурларында алы бир ачуусу келип, мен калык акындын ушундай ачуулуу дегенин уккам да, ачуулуу болгон депчи, ачуусу келип, ошо кадимкидей ачуусуна берилип калганда көп учурда алы кичине ачууңду бастат. Бул акындык айтышта ачуу биринчи жардамчы эмес, акындык айтышта биринчи бул албетте учкул сөз менен өзүңдү дайыма кармоо биринчи жардамчы экенин биздин аксакалдар да айтып жүрчү, ошол ошентип кеңеш айткан учурларым болгон алыга. Бирок могу акыркы убактардагы акыркы 3-4 жылдын ичинде алы кадимки ошол курч мүнөзүн башкача деңгээлде акыл ченеми менен, тажрыйбасы менен жакшы нукка бөлүп кеткени көрүнөдү да. Эл журтунун баарысы жетекчисин колдошот, эстүү болсо жетекчи кыйшык жолду оңдошот, артындагы жаштары улууларын жолдошот. Акыркы жылдары биздин төкмө акындарыбыздын арасында алар аз эле өтө бийик деңгээлге чыккандардын бири болду. Дегеле Кыргызда акындарды 4-5ке бөлөт. Булбул же дулдул акындар, булар генийлер. Акыркы 4-5 кылымда 3 эле улуу гений акын болгон. Баткенден чыккан улуу Токтогул ата. Токтогулдай ырчы бол деп мына ошону айткан. Толубайдай сынчы бол деп. Экинчиси жеңи жок, өтө бабабыз. Таластан чыккан жеңи жок, тайма шарга теңи жок. Аксыдан чыккан жеңи жок, анын айты шарга теңи жок. Кыргыздан чыккан жеңи жок, кылымданын теңи жок деп. Ал киши чындыгында да ошондой гениалдуу акын болгон. Анан Узун Акматтык Токтогул атабыз. Ал өтө көп көрдүү гений болгон. Ал эми бул акындардан, гений акындардан кийин ошол төкмөлөр болот. Андан кийин жаттагандары, жамакчылары болот. Алыке акыркы жылдары өзгөчө акыркы 1-2 жылдын ичинде өтө бийик деңгээлге чыкты. Болгондо дагы бул жигиттин кыраандыгы
мекенчилдиги Биздин адамдардын арасында бүтүндөй элдин жүгүн көтөргөн пилдери бар. Арасында кичинекей чымчыкчалык чырылдап салым кошкон чымчыктары бар, бүркүттөрү бар дегендей. Кыргыздын кереге менен уктары кучактап турат бир-бирин. Birigip alıp barısın en biyikte karmayt tündügün. Uşular turat dalil dep Kırgızstan uluttundayım kimdigin. Aleme egerde tündük bolbosa keregen uğuktar turalbayt. Geregen uğuk bolbosa tündügü biyik çıgalbayt. Egerde tündük bolbosa bozüydün içi jarık nuralbayt. Antkenin babadan kalgan bul sözdü yaşları kantip ugalbayt. Görse babalarımız oşentip dalildep koygon turbayba. Geregen uğuk tündük bozüydün alsak bolot mındaydı. Anam bölünüp obulus nege tartabız mungayga. Tündük düştük bölünüp jalan ele sayasatçılar böyle turbayba. Sayasatçılardı bugün biz ırmenen çuku ırdaylı. Antkene mınakey 5 manca turat 5 bölök bunu bettese düşman çırgılar. Yalgızdap tursa güçü yok candasa zökür tındırat. 5 ölsün eğer biriksen al bir koygon jerin sındırat. Galoşonun doy sıngar tündük düştük bölüm birbirimize sögündü. Canağı gelgen jetekçi bular talapker boldu devalarga koşomat kılıp doy göründü. Neyle akmatı gelsin biyaktan, taşmatı gelsin tiyaktan. Eldi bölgön bulardın alыс kılalın oy uyattan. Negizi birim diktüğü bis bolsok, cumulgan oldoy ardayım. Uyum bolup turala, gelgen eldey joğulup, cıyım bolup turala. Kaptap gelgen düşmanga, kıyım bolup turala. Tişem degen düşmandı, kak çekegen oy uğala. Тарых санжыраны, каада салт, үрп адатты жана элдин көрүп аткан күнүн, бийликке жетпей жаткан үнүн ырдабаса, ал акын төкмө акын эмес. Аалы ошонун баарын акындык жүрөгү менен сезип, элдин үнү менен ырдап келе жатат. Бийликтегилердин кемчилигин, кимиси кандай экенин көтөрө албай кыйналып, ыйлап жаткан мекенин ырдап келет. Элдин казынасына катылгандарга, элин атып асылгандарга, намысына келтирер ырдан кылычы даяр. Kurmancanday apanın yerdigine tangalam, peylinin oşonday gendigine tangalam. Alemi 120 deputat tolgun erkek jürüşöt, kurmancanday bolbogon kemdigine gardan. Men oylopчулам ушу эсеке өзү өтүп кетти, Ашыралы өтүп кетти, Тугамая дейипти өтө сыйлачу булар өтүп кеткен атаң көрө. Эми ушул акындар өтүп кетти, эми ушу менен эми акындык беребестен чыкпай калдык о деген ой келип, кичине капаланчым. Анан могу Аалыны көрүп, Жеңишбекти көрүп, Азаматты көрүп анан аябай дегендей ыраазы болуп жүрөм. Бул атадан калган улуу салт, бул деген башка сөз менен түшүндүрө албаган нерсени 10 баракка жазып түшүрө албаган нерсени бир 10 сөз айтып түшүндүрүп коет. Акындын сөзүнүн тарбиялык маанысы өтө чоң. Эч нерсени тоотпогон адам деле сындаса акындын сөзү деген бул өзү биздин чоң ушу улуттук тарыхтан, элгирттен келаткан чоң маданиятыбыз. Болбоса батыштан бүгүн саясат, баттыкка сүйрөптөй барат. Кыргыздын эгемендигин биреле, кыргыз калкы дейсиңби башкалар дагы талашат. Демек кыргызга кыргыз биригип бир тууган болсоктой жарашат. Анткени муну айтып жаткан себебим ачыгын айтып тойдо беремен. Эгемендүү эл болсок деп энтигип мен даң ашыгам. Дагы эле көз карандыбыз кантейин көргөндүн несин жашырам. Эркиндик үчүн күрөшкө мен элимдин баарын чакырам. Болуш үчүн эгемен кутулсак экен батыштын калкын куураган саясатын. Аал акындын кайталангыс айтыштарынан сырткары жазган чыгармалары дагы калың элди дүрбөлөңгө салып, улуу кичүүгө бирдей жагып,
аалынын айткандары деп издеп табып угушуп, чындыкты таамай айтканы, калыс сөздөн калбай айтканы акындын күйөрмандарынын күн санап өсүшүнө алып келүүдө. Жанагы кыргызды мазактап ырдаган казак акынына жооп бергени бул классика деп айта элем. Бул классика. Коомдогу терс жагдайды туя билип, ак-караны бөлө билип, алдын ала көрө билип, жүрөгү аркылуу өткөрүп, оттой күйүп жанганы аал акындын казактарга берген жообунда. Көйгөйүм айтып эркелейм, көңүлдө бир аз дартым бар. Тизгинди тартпай бош койдум, тилимден бүткөн камчым бар. Баш кесет бирок тил кеспейт, бабадан калган салтым бар. Элчи менен ырчыга өлүм жок деген шартым бар. Кастыктың айтпай такындар, достуктың айтар парызым бар. Кутмандуу кыргыз казагым, кулак салгыдей алтындар. Бул чыгарма ушунчалык популярдуу болуп бүгүнкү күндө. Мен оюмча ар бир кыргыздын чөнтөк тиги телефонунда жазылып, угуп, тамшанып, ошол эле учурда аалыга рахматын айтып жатат да. Алган эмес, интернет аркылуу бүткүл дүйнөнүн булуң бурчуна таралып, бир эле Кыргызстанда эмес, биздин жердештерибиз, ошол эле Америкада жүргөн, ошол эле Европада жүргөн жердештерибиз, Россияда жүргөн, Казакстанда жүргөн жердештерибиз интернет аркылуу сый урмат, алкышын айтып аалыга, жана да казактарды дагы сестентип, казактарды окуп алып, ушунчалык аалынын таамай сөзүнө арга жок баш ийип турган убагы десем болот. Ошол жообунда мен 2-3 жолу уктум, окуп чыктым. Бир сабын ашык эмес, бир сабын кемити көп болбойт. Бул өзү өтө жогорку сапаттагы акындык. Карегим казагым, оң карегим кыргызым, мойнумда эгиз тумарым, ал мухтарым менен чыңгызым. Түбүбүз дагың оп окшош, үйүбүз дагың оп окшош, түндүктөн санап жылдызым. Ак элечек ак мөңгө, ала тоо биздин энебиз, экемчегин эки улут, эзелтен бери эмебиз. Кыбыланы беттеген динибиз дагы бир элбиз, ортомчу жок сүйлөшкөн тилибиз дагы бир элбиз. Бабам кыргыз айткандай, казагым айтат канша деп, кыргызым айтат канча деп. Шы менен чысы болбосоң айырмасы жок анча көп. Болбосо бабабыз казак айткандай, басымда кийген ак калпак, кыюулап шетин шыргызган, менин да бетим жап-жалпак, айырмам кайсыл кыргыздан. Мунушинтип акындар ынтымак жайлуу ырдашкан, ааламдын эли жете албайт, акындык жактан ыр жактан, арды-ордо болгон бузуктар, артка тарткан шыйрактан, ырчыларды айтам эмдиген ынтымактың ыр баткан, адырда болгон малы бир, аңызында даны бир, кан манас менен көкчөнүн, казатта болгон жаны бир, сакталган кыргыз казакта, санаттуу акындары бир, тагдырың окшош жазылып, тамырда соккон каны бир, өзге элдер антип өкүрбөйт өлгөндө көмчү жайы бир, бөрүнү баксаң бир күнү тиш салат тураң баары бир. Ана мен ошону угуп алып, интернеттен окуп алып, аалдын жанагы казактын акындарына жугуп бергенин окуп алып, ушунчалык таң калдым. Талант эле эмес, алыда чоң билим да бар экен. Мен ошону өзүмдө билчү эмесмин. Шакарем деген казактын акынын өзүнү менен казактары жайлаптыр. Эми алыда казак эли бар, казакты мен интернетте окусам, биз казакты жамандаган, азылган акын деп жазып жүрөт. Алы казактын элине бир жаман сөз айтпаптыр. Алы казактын жана акылы жок, кем акыл акындарын жайлаптыр. Аалынын боордош казак элине берген жообуна ар бир кыргыз баласы кайдыгер карабаса керек. Бул ырды укканда мекенге, улутка күйгөн кыргыздын каны ойгонот. Карапайым койчу да колуна комуз алып төгүп ийгиси келет. Жанында аалы жок болсо да жарайсың аалы деп алкап алышат. Мында аалынын мекенге кандай күйгөндүгү, ырга чебер экендиги, ырды кыштай кынаганы көрүнүп турат.
кыргыз көп. Ааламда жашайт канча улут, майдулут жана алпулут. Кучагын жайып достоштук жүрөккө жүрөк тартылып. Кыргызды кул деп эч улут айтпаган көңүл калтырып. Казактар бизди кулдешти, туугандык жолу бар туруп. Чын тарых болсоң эсиңде, чындыктың айтам секирбе. Кара кыргыз деп турат картаңардын бетинде. Казак деген жазууну картадан издеп таппайсың музейге кирген кезиңде. Казактан чыккан шакарим ким билбейт анын атагын, толуктап келген эмеспи топзалкарлардын катарын. Кыргыздан казак тарадык деп жазганын окуп жатамын. Шакаримдин сөзүнө бар беле кылар чатагың. Баурум демек көздү ачып баркын бил кыргыз атаңын. Айтуучу сөзүң аныкта, аришке бергин калыспа. Орустар агент жиберген Орта Азиянын алышка. Манасты чокан жазган деп боорум пейлиң тарытпа. Манас бар үчүн чокандын аты өчпөй калган тарыхта. Акын деген баягы ырчы болсоң сынчы бол дейт. Керек учурда кайраттуу бол, миздүү бол деп коет да. Ошол акындарга таандык сапаттардын бардыгы ошо ал экенин өзүнүн ушундай бир жаштыгына карабай керек болсо курчтугу да бар мындай. Бирок өзүнүн орду менен да. Ошондой бир туар азамат катары көрөм да. Биз акындар сагызган сыяктуу болушубуз керек. Жакшылыкты дагы, жамандыкты дагы алдын ала болоорун, болбосун элге жар салып, жарыя кылып турушубуз керек. 2010 жылы өлкөбүздүн үстүн калдайган кара булут басты. Ишибизден ири жылаан чакты. Анысы аз келгенсип, Юлдуз деген өзбек ырчысы кайра бизге доосун артты. Бузгусу келип эки элдин ынтымагын дүйнөгө кыргызды канкор кылып көрсөткүсү келди. Кыргыздан чыгып чындык деп, ошондо да аалы акын жообун берди. 5 панжа бөлөк билек бир, 5 адам бөлөк тилек бир. Бир тууган мусулмандарбыз, Кудайдан корккон жүрөк бир. Акыретте сурак бар, акылдуу адам билеттир. Жектебейм бөлөк улутту, айтамын бирок сунушту. Бир туугандарча жашайлы чыгарбай жаңжал урушту. Сыйыбыз менен жүрөлү булгабай ичкен кудукту. Өнөр айдыңында Устат шакирт мектеби эзелтеден келаткан салт. Аал акын жаш болсо да, тегерегинде акыркы күндөрү шакирттери көбөйгөнүн байкоого болот. Ылайым ушул жаш акындарды аалынын мектебинен чыккан таланттар деп кулак түрүп эл уксун. Бул эми мектеп да, бул балдар ошол эстебес болбосо, ошол Ашыралай Талип болбосо, булар чыкмак эмес, ошолордун мектебинен өтүп эми азыр булар дагы өзүнүн шакирттерин дайындап атыптыр. Бул өтпөш керек. Бул биздин түбөлүктөн түбөлүккө калчыбыздын биз чоң байлыгыбыз ата бабадан калган. Ошону сактап, анан ушундай таланттуу балдардын чыкканы мен аябай сыймыктанам. Аалы акын бир нече жыл мурун акын кыздын жүрөгүн багындырып, нике шакегин тагынган. Жубайы Жазгүл Жамангулова журналисттик кесипти аркалап, таланттуу акын катары да элге таанымал. Учурда акындар эки уулдун бактылуу ата-энеси. Мындай айтылган бир ырым бар. Өзүңө аял издебей, эне изде балдарга. Эне бул университет балдарың таалим алганга деп. Анткени ар бир биздин энелерибиз келечекте саясатка аралашышы мүмкүн. Кантип? Анткени ал энелердин милдети өтө чоң. Үй бүлөдө олтуруп эле инсандарды тарбиялайт. Эне ыймандуу болсо, ыймандуу уулдар тарбияланат. А ыймандуу уулдар мамлекетке эл башкарган кыйын жетекчилер болот. А президент болсо дагы, спикер болсо дагы баары бир энесин угат. Демек, энеси акыл айтып, эл үчүн адал иште, адал ырыскы тап, балдарың ачкалыкка чыдайт, бирок тозоктун отуна чыдабайт. Ошон үчүн адал ырыскы таап, адал иште деп энеси айтып турса, демек бул саясатка аралашкандыгы деп эсептейм. Улутка жаны күйбөсөң, улуттун тилин сүйбөсө, жеринде жашап кыргыздын жет элдин тилин сүйлөсө, кантейин муга мыйзам жок, кайыштай кылып ийлесе, кыргызды санап касындай, курсагың үчүн сатылбай, өзгөнүн бутун өпкөнчө, өлсөчү муунуп атылбай, күн көрүп жүрөт андайлар, күнүмдүк жүргөн жигитин күйөөмсүң деген катындай. Менин атам тирүү кезинде, мен бала кезимде көп айтаар эле. Сен биринчи элдин уулу бол,
андан соң менин уулумсуң. Биринчи эл кубансын, андан соң мен кубанайын деп. Эгерде мен чындап эле акындардын арасында көбүрөөк ийгиликке жетишкен болсом, анда бул менин эмес, элимдин ийгилиги. Демек, ал эл берип аткан батанын аркасындагы болуп аткан нерселер. Айтканы ачуу чыккан жорго тилдүү, курч сөздүү аалы акын өз айткандай, бир кезде кыргыз мен сенин намыска чабаар тайыңмын дегендей намыска далай жарап келет. Айтканын казак-кыргыз баалаган, атагы алыстан угулган акын элибизде татыктуу бааланса гана деген тилек. Ал эми Төкмө акын таланты менен элди кубантып, дагы да ийгиликтери арбый берсин.